Айкөл Аликжанова кыз сайкал тууралуу мусулман аялынын макияж жасап, чыптаган көйнөк кийип, тойлордо ырдаганы туура эмес. Кыргызстан сулуусу 2014 сынагынын жеңүүчүсү Айкөл Аликжанованын дин жолуна түшкөнү көп болду. Ал өзүнүн соц тармактагы баракчалары аркылуу катталуучуларынын суроолоруна байма-бай жооп берип турат. Катталуучуларынын көпчүлүгү анын дин жолуна түшүүсүнүн себебине, жеке жашоосуна, кандай китептерди окуусуна жана башкаларына кызыгышат. Алардын бири ырчы кыз сайкал Кабылова тууралуу суроо узатып төмөндөгүдөй жооп алды. Мусулман аялынын макияж жасап, чыпташкан көйнөк кийип, тойлордо ырдаганы туура эмес. Булак Фабула KG. Кандайсыздар? Бул сторис Айкөл Аликжанова деген кызга арналат. Адам биринчи өзүн билип алса аябай жакшы болмок да, бирөө жөнүндө сөз кылып аткандан мурун өзүм мен кандай жүрөм, кандай жолдо басып туруп атам, ким менен жүрөм деген сөздү өзүнө бир жакшылап бере алса болмок. Яркий макияж, кийимдерим асылыптыр. Бул биринчи жолу эле эмес, далай жолу жазат. Далай жолу унчукпай келгем. Мунусун да карап тура алган жокмун. Айкөл менден улуу эле эже деп ойлойм. Эми улуу эле эже кылган акылы билбейм кандай болуп атат. Анан ошол Айкөлдөн суранарым, өзүнүн жашоосу менен жашаса жакшы болмок. Бирөөнүн жашоосуна асылбай, бирөөнүн жашоосуна кийлигишпей. Мен аны даже тааныбайм деле, билбейм деле болгону ошол менен жүргөн адамдардан көп угуп калам. Эгерде подписчик же болбосо ушунчалык хайп чечишпей аткан болсо, мага жөн эле айткыла бесплатно сүрөтүңөрдү мен лентага эле жүктөп берейинчи. Мындай уже тажатып салдыңар чындап. Эгерде чыныгы мусулман адам болуп, чыныгы бир жакшы адамдын ролун аткарып жүрсөңөр азыр, эгерде ошондой болом десеңер, анда силер такыр башкача көз караш менен жазып, такыр башкача болмок бул сөздүн барычы. Хайп кармагысы келген адам болуп турганыңар билинип эле атат, дагы да болсо. Самара Каримова: жогорку кеңешке баруу ниетим жок. Самара Каримова күздө өтчү шайлоого талапкер катары эч бир партия менен барбайт. Бул тууралуу өзү жазып чыкты. Урматтуу досторум, шайлоо жакындаган сайын кичинекей мүмкүнчүлүктү өз пайдасына оодарып, жалгандан пиар жасап көнгөн айрым адамдардын аракети менен адаттагыдай эле менин тегерегимде түркүн кеп, узун ушак сөздөр жүрүп жатат. Бир канча партияларга барып аракет кылдым. Тегиге буга барып жүрөт, же дагы башка ушу сыяктуу түрдүү жөө ушактар жада калса, жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы макала болуп чыгып жатат. Мен бул боюнча сиздерге кайрылып, расмий билдирүү жасоону туура көрдүм. Өзүңүздөр билгендей, мен пандемия алдында Ош шаардык жергиликтүү кеңешине Биримдик партиясынын атынан кандидатурамды койгом. Дарак бир жерден көгөрөт. Менин тандоом Биримдик партиясы. Бүт дүйнөгө тараган кара тумоо биздин өлкөгө да келип, өзгөчө абал киргизилип, жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо иштери токтотулгандан кийин мен үй бүлөм жана чыгармачылык иштерим менен гана алекмин. Эч бир партияга барып суранып, жогорку кеңешке аттанам деген жерим жок. Бул негизсиз ушак. Мен өз тандоомду жасагам. Мен Биримдик партиясы менен биргемин. Бирок бул шайлоодо эч бир партия менен жогорку кеңешке баруу ниетим жок экенин расмий билдирем. Буйруса келечек алдыда, Кыргызстан үчүн кызмат кылуучу күндөр алдыда. Ал эми бул шайлоодо өлкө үчүн чын дилден күйгөн мыкты партиялар тандалышына тилектешмен. Бардык кандидаттарга ийгилик. Биримдикте ынтымактуу жашайлы. Урматым менен Самара Каримова дейт ырчы. Булак Фабула. Көз Азиз кайнатасынын жашоосун башка нукка бурган көлдүк келин. Ак Суу районунун Маман айылынын 32 жаштагы тургуну Бактыгүл Дөнөнбаева гендердик зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча долбоорго катышып, биринчи орунду багындырды. Ошол эле учурда ал кайнатасынын жашоосу башка нукка бурулгандыгын Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына айтып берди. Дөнөнбаева 1988 жылы Каракол шаарында төрөлгөн. Мектепти аяктаган соң Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинин математика факультетин артыкчылык диплом менен аяктаган. Жолдошум үйдүн жалгыз баласы. Чынында келиндик түйшүк көп, бирок кайын журтум мени колдоп, оорумду жерден, жеңилимди колдон алып келишет. Мектепте математика сабагы боюнча мугалим болуп да иштейм. Үй жумуштарында да жетишип жатканыма атам менен апамдын салымы зор. Мисалы, атам көзү көрбөгөнүнө карабай балдарымды багып, тамак жасасам
от жагып суумду ташып берет. Ушундай ынтымактуу үй бүлөдө жашайм дейт ал. Бактыгүл өлкө боюнча жүрүп жаткан муундар аралык жана гендердик чектер алкагында гендердик зордук зомбулукка каршы күрөшүү долбооруна катышкан. Анда ал өз үй бүлөсүндөгү мамилени видеого тартып социалдык тармакка жүктөгөн. Учурда келинди кайын журту түшүнбөй же тескерисинче мамилелер келишпей канча үй бүлө бузулуп жатат. Ушундай көрүнүштүн алдын алуу, үй бүлөдөгү зордук зомбулукту жоюу үчүн Кайната кадыры деген блог ачтым. Анда кайната менен келиндин ата кыздай мамилесин видеого тартып соц тармакка жүктөдүм. Суроолор жана кызыгуулар көп болгондуктан апам жана күйөөмдүн мамилесин да тартып көргөзүп жаттым. Ал эми долбоордо байге утам деп ойлогон эмесмин. Жөн гана коомдогу стереотиптерди жоюуга салым кошкум келген. Долбоорго республика боюнча катышкан 30 адамдын ичинен биринчи орунду алдым. Бул кабарга атам да сүйүндү. Атам видео блогторго тартылып жатып жашоом позитивдүү нукка өзгөрдү деп айтып жатат дейт блогер келен. Бактыгүл Дөнөнбаева 4 баланын энеси. Булак турмуш KG. Аида Касмалиева: эже, эмнеге сиздин мектептин мугалимдери башка партияга иштеп жатышат? Сиз менен жеке жолугам. Борбордук Азиянын күрөш боюнча вице-президенти Нуркан Осмоналиев Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловго видео кайрылуу жасады. Кайрылууда парламенттин вице-спикери Аида Касмалиева Осмоналиевдин жубайына кысым көрсөтүп жаткандыгы тууралуу айтылат. Урматтуу Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкулович, менин сизге кайрылуумдун себеби менин жубайым Өзгөн районунда Ботобеков атындагы номер 53 мектепте 11 жылдан бери директор болуп иштейт. Бүгүн сиздин партиянын мүчөсү Аида Касмалиева жубайыма чалып: эже, эмне үчүн сиздин мектептин мугалимдери башка партияларга иштеп жатышат? Мен сизге жеке жолугам, мугалимдердин тизмесин түзүп коюңуз деген өңдүү кысым көрсөтүүлөр болгон. Ошол окуядан соң жубайымдын кан басымы көтөрүлүп, ооруканага жатып чыкты. Сизден суранарым, партиянын кадыр баркына доо келтирбей, талапкерлериңизди жөнгө салсаңыз деген ниеттемин деп айтат Осмоналиев. Эске салсак, Касмалиева партиянын тизмесинде 8-чи орунду ээлеген. Ал эми буга чейин КСДП менен шайлоого барып мандат алган эле. Булак аргумент KG. Марлен Маматалиев: тизмеге бир дагы криминал же шектүү адам кирген жок. Назарньюз KG маалымат агенттиги Марлен Маматалиев менен бийликчил партияларды криминалдар көзөмөлдөйт деген кептин аркасында пикир алышты. Өмүрбек Соналиев менен жакшы таанышмын. Ага ини катары жакшы мамиледебиз. Ал кишинин эрдиктерин билем. Өзгөчө урматым, сыйым бар. Бирок мен бийликчил деген партиялардын баары криминалдарга көз каранды деген ойдо эмесмин. Маселен, мен шайлоого аттанам деген партиянын Бишкек шаары боюнча координатормун. Бизде 10дон ашык талапкер чыгып жатат. Тизмеге бир дагы криминал же шектүү адам кирген жок. Ошондой эле бирөө аркылуу же бирөөнүн буйругу аркылуу да тизмеге кошулган жок. Ошондой эле ушул адамды катарыңарга киргизип депутат кылып бергиле деген сунушта аракет да болгон жок. Бизде кандидаттарды координаторлор менен бирдикте сунуштаган принцип сакталды. Коомго коркунучу жараткан адамдар эмес. Катарыбызды Ички иштер министрлигинин генералы толуктады. Шайлоодо саясий маданияттуулукту көрсөтө алган партиялар барбы? Саясий маданияттуулукту кайсы партия канчалык деңгээлде көрсөтөөрүн билбейм, бирок көп добушка ээ болобуз деген партиялар чыныгы атааңдаш партиялар ортосунда бири-бирин каралоо же жаман жакшы технологиялар орун алып кетиши мүмкүн. Булак Назарньюз. Жусупчан Жээнбеков: көрүнгөн партияга секире бербейин деп, оор күндөрү колтугунан таяйын деп Атамбаевдин уулуна макул болдум. Назарньюз KG маалымат агенттиги Атамбаевдин уулу жаңыдан түптөгөн социал-демократтар партиясынын шайлоого аттанганын угуп, кызыккан суроолорубузга жооп алдык. Жусупчан агай: Атамбаевдин балдары төзгөн партия менен шайлоого аттаныпсыз. Башка партияны эмес, эмнеге ал партияны тандадыңыз? Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев: Аяш ата, жардам бериңиз деп келиптер. Ары ойлонуп, бери ойлонуп. Жыгылган кишини теппейт. Балдарында не күнөө деп социал-демократтар партиясы менен шайлоого барууга макул болдум. Себеби Атамбаевдин балдары мурунку президенттердин балдарындай болуп, саясатка аралашпаганын, мамлекетти тоноп, ичип жешпегенин, кошулбаганын эске алып, ушундай оор мезгилде колтугунан таяп коеюн дедим. Пайдам тийсе тиер, тийбесе дагы көрөрбүз. Айрым ырчыларга 5 партиядан сунуш түшүптүр. Сизге канча партиядан сунуш түштү?
Мен жакшы ырдай албайм да, ошон үчүн мага анчалык сунуш түшкөн жок окшойт. Мынча болду, айта берейин. Кудайдан жашырбаганды элден жашырат белем. Мага да бир үлкөн партиядан сунуш түштү. Бирок аларга кошулуп, каарыганда абийиримди кетирип албай, тынч эле отурайын деген максатта баш тарттым. Көрүнгөн партияга секире бербейин деп, мурун социал-демократтардан депутат болгонумду эстеп, Атамбаевдин уулу Сейиттин сунушуна макул болдум. Сиз депутат болгон КСДП партиясы шайлоого катышпай калды. Аны атайын жок кылыштыбы же тартып алам деп атып Сагынбек Абдрахманов ара жолдо калтырдыбы? Менимче партияны атайын жок кылышты, ошон үчүн тартып алганга жол беришти. Бийликтегилер аны жок кылып башка партия түзүп убара болбой эле Атамбаевди ушундай иштерге жол бергени үчүн партиядан чыгардык. Мындан ары партиянын ишин биз колго алабыз деп, шайлоого КСДП менен барышса, эл колдоп, көп добушка ээ болушмак. Тарыхы бар чоң партияны тартып алып, ара жолго таштап, калпыстыкка жол беришти. Булак Назар Ньюс KG.